Мен экологиядан тактап алайынчы. Былтыр президент указы менен пляждын баары тең бошотулган да, бирок силер ошонун баары автоматтык түрдө айыл өкмөттөргө өткөн. Кайсы айыл өкмөттөргө ушу тазалыктары боюнча штраф салдыңар? Барбы ушундай силерде? Мен экологияга берип атам. Экология жыл сайын сезон башталганда ар бир пляж боюнча, пансионат боюнча келип разрешительный документтер баарына кол койдурасыңар да, ошо тазалыгын баарын карайсыңар. Силер мына иштебегендиктен ушундай мыйзамдар чыгып атат да, муну карап иштеп, силер ар бир пляждарды, айыл өкмөттөрдү барып карап, канча айыл өкмөткө штраф салдыңар? Урматтуу депутат, былтыркы жылы 24-жылы жайкы туристтик эс алуу мезгилинде экологиялык мыйзамдардын талаптарды так аткарбаган эс алуу жайларына жана конок үйлөрүнө 158 000 сом административдик айыптар салынып, 135 000 сом өндүрүлгөн. Салынган былтыры бүт Кайсы айыл өкмөттөргө? Кимге салгансың? Бул жерде бардык айыл өкмөттөр жазылып алыптыр, бирок жалпысынан жазылыптыр да. Бирок салынган штраф айыппулдар. Былтырчы мына мен Южный беректи алайын, сезон бою өзүңөрдүн экотехинспекциянын сотрудниктери деле ошол жерде жүрүштү. Эми ал жерде айтпай эле койгон, аяк свалка болуп калган да. Биз барып көрүп кетип аттым мен. Вообще сезон бою жыйналган жок. Анан силердин сотрудниктер деле жүрдү. Ошол айыл өкмөттү мен ошон үчүн айыл өкмөттөр кайсы айыл өкмөттү сурап атам. Болот Жаныбек, сиз көзөмөл службанын директорусузбу? Ооба. Ушулар эле чечиш керек болот. Ар бир салынган штраф сиз мындай 5 колдой билишиңиз керек. Кайсы айыл өкмөткө, кайсы районго сиз общий жазып коюп тур деп, аны сиз жазып келип атасыз да, биз жазган жокпуз да. Сиз жазып келип атасыз, монча штраф салынды депчи. Аманкан Мадриевич, булар иштебейт. Көзөмөл службасы бул негизи силердин жумушуңар. Отурат булар, проектлерден акчалар келсе эптеп ошолорду расходтоп, эптеп чөнтөккө салып зарплата алып отурушат да. Эми сиздерге тийиштүү эмес. Сиздерге кайсы айыл өкмөткө салынган боюнча так маалымат берип коеюн. Ала келиш керек эле да бүгүнү. Жарайт. Даярданып келгиле да, бияка эмнеге келдиңер? Маалыматтын баарын так алып алып келсеңиздер жакшы болмок да. Биз ошон үчүн атайын суроо берип, мыйзам талкуулайлы деп атабыз. Даярданып келиш керек. Мына баары силерге баары бир болуп калганда бар. Мамиле ушундай да булардынчы. Рахмат, силердин иштебегенин айына мына ушундай мыйзамдар чыгып атат да. 12 токтом менен эле өзүңөр эле көзөмөлдөп эле өзүңөр эле тазалатып койсоңор болот эле да. Силерде бар да бул мыйзам жок эле, силерде азыр ушундай полномочия бар да караганга. Мүмкүнчүлүктөрүңөр бар да силерде. Штрафтарды сала аласыңар, аз барып карасаңар болот. Эмне байлап атат силер буту колуңарды? Жаныбек мырза, эми министрлик иштеп атат деген сөздөн алысыракпыз. Биринчиден мораторий болгон текшергенгече. Эми жана пляж боюнча урматтуу депутаттар, маалымат катары президенттин өкүлчүлүгү Үскөл областында ушу пляждар тартипке келтирүү боюнча токтом даярдап атышат. Действительно, буга чейин пляжга мындай жооп берген киши жок болчу. Бүгүнкү күндө ошу токтом бекип калса, пляждар кимге тиешелүү болору аныкталып калат да. Аны эми иштеп койдон сөздөн алысыракпыз, биз иштеп атабыз. Мындай да, айыл өкмөттөр мурда пансионаттарга аренда, пансионаттын баары тең пляждарга бүт аренда төлөп жүргөн да. Ошонун баарын автоматтык түрдө эле алып туруп эле карап койсо болот эле да аны. Айыл өкмөт кайсы пансионатта, кайсы айыл өкмөткө тиешелүү өзүнүн арендасын төлөп жүргөн да пляждар боюнча. Ошонун баары аты менен болду. Анын баарын карасаңар болот да, каяка тиешелүү, кимге тиешелүү. Аренданы алып жүргөн кишиге барып ага тазалыкты талап кылса болот да. Жооп берип койсом болобу? Азыр албай калды, бирок баары тазалыгын караш керек да. 24-жылы 12 пансионатка жазма буйрук берилип токтотулган иштери. Дальний Кордон деген пансионаты Семеновка айылында. Смена пансионаты Корумда айылында. Белек пансионаты Бостер айылында. Золотые пески пансионаты Бостер айылында. Жок, түшүнүктүү. Югты айткылачы, Южный берек боюнча кайсыларда? Силер севердеги аяктагы билебиз да, аларды штраф жазмыш болуп, өзүңөр ошакта пансионатта эс алып түшөт силердин сотрудниктериңер. Южный беректи айткылачы, мен Южный берек боюнча айтып атам. Кайсы пансионатты, кайсы беректи, кайсы айыл өкмөттү тазаладыңар? Мен мындай билгенденчи, кээ бир айыл өкмөттөр бар, дотациясы жок, бирок ошол пляждардын баарын тең жанагы арендага беришкен, жана боз үйлөрдү, магазин кылышат, кичинекей кафелерди ачышат, ошолорго тазалыгын кээ бир айыл өкмөттөр иштеп атат. Ошонун баары экология барып требует этсе, иштейт айыл өкмөттөр. Кайсы пляжга барбасын, дикий пляжбы, каяка барбасаң, кичинекей боз үйлөрдү тигип алып, биздин кыргыздар окатын кылып атат. Бирок ошолорго жок дегенде тазалыгын милдеттендирип койсо болот да.
Аны айыл өкмөттөрдү силер барып чукулашыңар керек да, карап, мояк болбойгон карагыла депчи. А силер барбасаңар анан айыл өкмөткө да барып болуп, ал эптеп аренданы алып коюп отурат да.